Путин менен Трамптын ортосунда бул маселе Кыргызстанга менимче эң соңку мындай бир залакасын тийгизе турган маселе. Бирок экинчи жагынан караганда бул өтө чоң дүйнөлүк маанидеги чоң маселе болуп аткандан кийин бизге сөзсүз түрдө кандайдыр залакасы тиет. Мен терең ишенимде ушундай. Баягы бирин-бири коркутуп барып анан артка кетишет. Дипломатиялык жол менен чечели деп чечтик дегендей деңгээлге барышат. Себеп бул тирешүүдөн ута турган киши болбойт. Эч кимси утулбайт. Ошондуктан бир тарап айтпасын, бизде керемет деген ракетабыз бар, экинчи тарап айтпасын, ал ракетаңды керек болсо мен чек арадан өткөрбөй уруп салам деген болбойт. Андай болбойт. Ошол дипломатиялык жол менен гана чечилиши керек. Тирешүүгө барбашы керек. Баягы эки дөй кагышса ортодо чөмөлөт дегендей болуп, бейкүнөө мамлекеттер себеп ал эки мамлекеттин ичине кирбегенден кийин ал жакта ар кандай тирешүүлөрдү өткөрүүгө болбойт. Менин пикирим ушундай. Эми Трамптын мүнөзү белгилүү да. Мына бүгүн соңку билдирүүсү бир үмүт отун жандырат, баягы мен айтып аткан сөздөргө. Сириянын аймагында соккурулар боюнча чечим соңку чечим эмес деп айтты. А бирок эртең мененки билдирүүсүндө айткан, орус аскерлеринин ошол жерде жайгашканына карабастан биздин соккуруу максатыбыздан кайтпайбыз деп. А 2 сааттан кийин бул чечим соңку чечим эмес дегендей билдирүү жасады. Алардын кандай кадамга барышын айтуу бизге жеңил. Биздин президент менен жогорку кеңештин кандай кадамга барышын айтуу өтө кыйын. Себеп логика жок да бизде. Логика жок. Бизде бир мыйзам ченемдүү саясат жүрбөйт. Койдос каттуу кетип калыптырбыз эми деп койсо ишиң бүттү. Божомол берип отура бересиң жанагы серепчилердей болуп алып. Экөө аябай каттуу кагылышат деп айтылат дагы достош. Бирок экөө кагылышпай кайрадан тил табышканы биздин мамлекет үчүн жакшы болду дешип сүйлөй берет. Эч маселе жок. Шайыр туурабы? Өзүң уяласың бер жактан отуруп. Мына бүгүн дагы серепчилер айтты, кандай болушу мүмкүн десе, ал тараптан бир тараптан кечеле 31-нде маалымат жыйын өткөргөндө сиздин кайра келишиңиз, саясий аренага чыгышыңыз менен бизди аябай кубандырдыңыз деген баягы себет көтөргөндөр бүгүн үндөрү өзгөрүп калыптыр. Кеткенден кийин биротоло кетип эле тоскоолдук кылбай койсо жакшы болмок дегендей болуп, айлан айына 2 күндүн ичинде эмне болуп кетти. Ошондуктан ачуу, таттуу, жагабы, жакпайбы, саясатчы деген бир позицияда турган жакшы. Убактылуу соккуга уруласың, убактылуу сени түшүнбөйт, бирок баары бир тарых алдында такталасың.